Жумгал райондук сотуна ыраазычылык билдире кетсек болот. Жумгал районунун айылдык өкмөтүнүн башчысы катары Жумгал райондук сотунун жарандарды кабыл алуусу, процесстердин өз убагында өтүүсү, андан жакшы кызматкерлер ар дайым ысылып мамиледе, имараттында баардык шарттары бар, таза, тыкаан, район элинин дагы көп жолуга ушундай ыраазычылыктарды кабыл алуулар жакшы райондук соттун. Мындан аркы дагы иштерине ийгиликтерди каалайлы Жумгал райондук сотуна. Мен Актала районунун сотко кайрылгам. Өзүмдүн документим туура эмес болуп, ошону туура кылганга тууралатайын деп кайрылгам. Сот мырза рахмат, туура чечим кабылдады. Жакшы болду. Орой мамиле деле оң болгон жок. Жакшы соттун жакшысы экен деп айталам. Алла ыраазы болсун. Бүгүн юридика жагынан сот ишине ишке келмеле. Ишти сот аткаруучулар жакшы калыс, жакшы карап беришти. Ойдогудай иштерине ийгилик, жакшы калыс болсун. Актала райондук социалдык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынан өкүлчүлүк болуп бизге арыз менен кайрылган жарандардын ишине катышууга такай ошо райондук сотко иш процессине келип катышты экен. Бул убакта райондук соттун төрагасы Эрмек Райымкулов жана соттун судьясы Карабай Шаназаровдор аркылуу биздин жарандардын каралган арыздары өзүнүн мөөнөтүндө аткарылып, канааттандырарлык иш алып келишет. Биз ушу жарандар аркылуу кызматташып келебиз. Ар дайым келген учурда бул райондук соттун кызматкерлери дагы кайрылган жарандарга өзүнүн убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жакшы кабыл алып, жакшы иш алып барып келишет. Рахмат, иштерине ийгилик. Буюрса эл үчүн дагы көп кызматташып, кызмат көрсөтүп турабыз. Биздин райондук соту боюнча айта турган болсок, биз тыгыз байланыста иштешебиз. Анткени бизден салык карыздарын төлөбөгөн жарандардын, салык төлөөчүлөрдүн жана юридикалык жактарды сот аркылуу өндүрүүдө биздин ишибизди канааттандырарлык кылып иш алып барууда. Андан сырткары биз 1 жылдан ашык отчет бербеген юридикалык жактарды жоюуда дагы көптөгөн иштерди алгыртып жасап алдык биргеликте. Эл менен биргеликте элге жакын болуп, ар дайым туура, так, айкын чечим чыгарып иштештерине тилектешим.